жетпейт да. Мен башынан эле айткам, ал жанагы Ошто сүйлөгөн, шайлоо мезгилдеги сүйлөгөн сөзүмдө эч кандай улуттук карама-каршылык туудура турган сөздөр болгон эмес деп. Бул башынан эле белгилүү болгон. Булар бурмалап туруп бир экспертиза өткөргөн, ошо экспертизанын жетекчиси каршы болгондо аны кызматтан бошотушуп, кийин жаңы жасалма экспертиза чыгарган болчу. Ошонун негизинде кылмыш иш козголгон. Ал эми бул саясий заказ, катардагы саясий заказ болгон да. Ошондуктан бул Атамбаев айтты деп эле калыстык менен тергөө жүрүш керек да. Анан ошондо Атамбаевдин кылган сөзү Ошол учурдагы аралашкандын белгиси болуп атат да. Ошондо дагы тийиштүү тергөөчү караш керек да. Бабанов келиши керекпи? Бабанов өз ыктыяры, келсе келет, келбесе келбейт. Аны эч ким кыстап кет деп айткан жок да. Ал айткан, мен саясаттан чыгып кетем, болду эми бизнес менен аракет болом деп. Ал эми Кыргызстанга келиш кетиш эми мындай болуп атат да, ар бир бизде 6 миллион жаран болсо, бирөөсү калат, бирөөсү кетет да. Анан сен туура эмес кеттиң же туура эмес келдиң деп айта албайм аны мен. Каалаган күндө келе берет. Мисалы үчүн Текебаев качкан жери жок го эч кайка. Садыр Жапаров тескеринче качкандын ордуна кайра келди да. Ошол эле мезгилде бир топ биздин аттууларыбыз кичине булуттар көбөйгөндө асманда, алардын асманда мамлекетти таштап кетишкен да. Бул жеке адамдын чечими. Кааласа келет, кааласа келбейт. Бул окуянын ушул саясий жагы мисалы ушу Эми бул жерде саясий жагын айта албайм. Бул жерде бир гана нерсе, бул жаман нерсенин белгиси болгон да бул. Ошол мезгилдеги президенттин башкаруу органдары, прокуратура, УКМК жасаган ишмердүүлүгү баа берсе болот да. Бул бир гана иш менен эмес, бир гана Бабанов эмес. Ал жерде мисалы үчүн канча миң кылмыш иш козголгон болсо, канча жарандарыбыздын укугу тебеленген болсо, ошого жооп бериш керек да. Анан Бабанов же Текебаев деп жалынганыңыз бул туура эмес да.